Stol üstündeki tenis boyunca birinci orunda alan Abdülkadirov Ariyet. Бишкекте күн баарына бирдей тиет аттуу ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген таланттуу балдар арасында 1 айлык иш-чара жыйынтыкталды. Колдонмо искусство сынагынан жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын спартакиадасынан жеңип чыккандарды сыйлоо азем өттү. Шаардык фестиваль 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулду. Фестивалга майыптыгы бар адамдар менен иш алып барган мекемелер, анын ичинде балдар мекемелери жана коомдук бирикмелер, фонддор жана реабилитациялык борбордун тарбиялануучулары катышты. Максаты майыптыгы бар таланттуу балдардын чыгармачылыгын өстүрүп колдоо, элдик эстрадалык жана прикладдык искусствонун мыкты үлгүлөрү менен тааныштыруу жана спортко тартуу болду. В органах социального развития на учете состоят более 11 тысяч людей с инвалидностью. Социалдык өнүктүрүү органдарынын каттоосунда мүмкүнчүлүгү чектелген 11 миңден ашык жарандар каттоодо турат. Алардын 6 миңи 18 жашка чейинки балдар. Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан социалдык, психологиялык жана материалдык жактан жардам каралган. Шаардык бюджетте социалдык колдоо иретинде кошумча төлөмдөрдүн түрлөрү бар. Кол куруш боюнча биринчи орунду алдым. Бул Спартакиага келдим, бүгүн Спартакиага келип жакшы болду, жакшы өттү. Ошо буюрса эми дагы кийинки соревнованияларга даярданып атам. Республикага, андан аркы Азияга буюрса дагы ийгиликтерди жаратабыз деген ойдобуз.